сүйүү ырсаптарга жазылат, эл оозунда калат. Бүт дүйнөнү бийлеген падышаны тизе бүктүрүп, карапайым адамды ааламдын кожоюну сездирген бул улуу күчкө таң каласың. Табышмагын жандыра албай кыйналып, сырлары дагы да болсо ачыла элек. Алтыным берегире келчи мындай, олтурчу жан эргитте. Бул ирет аруу сезимди чагылдырган «Сүйүү керемет» аттуу ырдын тарыхына кайрылып, аталган чыгарма тууралуу азын улак кеп козгойбуз. Көпчүлүккө бул кайрык ырчы Даниэлдин аткаруусунда белгилүү. «Сүйүү керемет» деген чыгарманы мен негизи кичинекейимден аябай жактырчумун. Баягы угуп калчумун, апамдар баягы отурушта болгондо ырдап калышчу, анан ошол кулагыма сиңип калган окшойт. Анан бирок Кудайым буйрса ушул чыгарманы өзүм мындай ырдап чыкканыма абдан кубанам, анткени өзүмө абдан жагат. Анан ушул Айбек байкеден сөзсүз түрдө уруксат алганбыз. Сен менен таштак жолдо баратсам да, сезилет көл үстүндө бараткандай. Ооба, сүйүүнүн керемети мына ушунда болсо керек. Сүйүктүүң менен кандай жолду, кыйынчылыкты басып өтүп, ыйык сезимдин уусун татсаң дагы, ал адамга бал сыяктуу сезилет туура. Чыгарманын автору аткаруучу Айбек Карымов жаштыкты эске салган аталган ыр тууралуу ой бөлүштү. 93 жылдары жазылганбыз. Жаңы Атта Маданият техникумда студент болуп окуп жүргөн учурларда жазып, оркестрге салып, мамлекеттик экзаменди жактаганда. Ошол 93 жылдардан бери эле популярдуулугу эл арасында жогоркой келе жаткан ырлардан болчу, анан кийин 2-3 жыл болуп калды. Даниэль деген ырчы жигит чалышып, ошолорубузга уруксат беребиз, биз ырдап чыгалы дегенмен. Макул ырдайбыз деген, анан алар ырдап чыкты. Менин оюмча мындай бир экинчи өмүр берди окшойт. Албетте, жылуу сезимди билдирүүчүн үн катып сөз айтуу шарт эмес. Аны бир көз караштан, кыймылдан, жылуу мээримден байкоого болот. Чындыгында жагымдуу кайрыктын да сиздин жан дүйнөңүздү толкутуучу касиети бар. Жаштыктын, студент кезиндеги баягы ышыкман, ойносоң оюнга, күрөшсөң күрөшкө тойбой турган учурлар токтол элек маал дегендей. Сезимдер күчтүү, ошол учурда кимге арнаганын ким билет, суктансам керек да бирөөгө. Жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет дегендей, көркөм боекко, чындыкка жорулушкан, турмушту таасын баяндаган чыгармалар ар дайым эл жүрөгүнөн орун алып келет. Ал эми кайрык ыр ишкыбозунун жүрөгүнө жетип, аны көркүнө чыгарып турууда тартылган клиптин орду чоң. Бул жаатта Даниэль мырза дареметин сынап, бүгүнкү күндө өз көрөрмандарын тапты десек жаңылышпайбыз. Өзүңүздөр көргөндөй эле кышта, суукта байкуш жанагы көп эле айтып калат, сен өзүң жылуу кийинип, кызды мындай жука эле кийгизип койгонсуң депчи. Эми ал жакта ооба, ал жерин биз байкап эле баягы режиссер дагы мени карап кызды унутуп калыппыз, мындай айткандачы. Анан клип бүткөндөн кийин карап көрсөк, ошондой эле байкуш мындай аткарып берди да, ошо суукка карабастанчы. Кар болсо тизеден бул жактан болчу да. Ошондой жактарда барып тартып, эми ушу кыргыз элиме тартыладык. Sen бербейсиң колуңду, бул кел ала. Всё, да. Всё. Алтыным сен мендеги ойду билсең. Адамдын жан дүйнөсүнүн эң бир ичке, назик кылдарын көйгө салган кайрыктар эч бир жанды кайдыгер калтырбаса керек. Демек, музыка ааламы өзүнчө бир сырдуу дүйнө. Андагы жаңырган ар бир добуш, ар бир саптар жанга кубат берип, адамды учу кыйры жок сезимдерге жетелейт. Алтыным берегире келчи мындай, олтурчу жан эргитте, ырдай. Олтурса буктабастан